Мынакей, мына менин жашоом ушул. 52 жаштагы Рахат Сатыбаева Ош облусунун тургуну. Майыптыгы бар кызы менен турак жайы жоктугунан көп жылдар бою Батирде турган. Кара Суу районунун Ачы айылында 6 сотук жер участогын алышкан. Рахат Сатыбаева 7 ай бою ушул боз үйдө күн кечирип келди. Ар жерде көчүп жүрүп, кыйналып кеттим. Өзүм да ооруп калдым. Квартирага акча төлөгөнгө мен иштебей калдым. Өзүм ооруп калдым. Полиартрит менен ооруйм. Анан эми ошодон кыйналгандан ушул жака келгенге аргасыз болдум. Оорукчан кызым бар, 17 жылдан бери эпилепсия оорусу менен ооруйт. Анан мухрагандан аны мен ушу үй жайым жоктугунан ошо немеге тапшырдым эле, больницага, Иш-Коргонго, Кызылкыяга. Аны ол жерге ай сайын барып турам, барып турат элем. Эми мына квартирада жашап жүрсөм, хозяйкаларым түшүнбөйт экен, кызым алып жүрсөм, ол жака деле тапшырбайт элем. Бир хозяйкам түшүнсө, бириси түшүнбөйт экен. Оорукчан кызым ана дейм баягы психикалык жактан ооруйт да. Анан эми ону бир эле эне мен түшүнөм. Анан эми баягы ооруп жатып алсам, эки кызымды ким карайт? Анан эми чыдап бирөөгө айтсаң деле эч ким деле укпайт экен. Больницага барсаң, жакшысың эже деп чыгарып коет экен. Эми бул полиартрит эле неизлечимый экен. Мына погодага карап ооруй берем да. Күн ачыкта кичине басып калам. Күн сууктарда жатып калам. Ушундай анан аргасыздан анан ошо элиң барсын фондуга кайрылдым. Рахмат ошолор. Мага жардам берип үй салып беришти эми. Рахат эженин кыйналган күндөрү артта калды. Элим барсыңбы Ош коомдук кайрымдуулук фонду демилгечилер менен 3 бөлмөлүү турак үй салып беришти. Жакшылыкка себепчи болгондордун баары чогулуп, Рахат эжени кызы менен жаңы турак үйүнө алып киришти. Алла разы болсун. Кол чабыңыздар. Мынакей, мен жаңы ушу элиң барсын фонду үй салып берди. Ушундай жакшы условиясы менен. 7 ай мурун башталган 3 бөлмөлүү үй бардык шарты менен толук бүткөрүлүп, муктаж үй бүлөгө тапшырылды. Бул үй боорукер адамдардын эмгегинин, кайрымдуулукка болгон ишенимдин жана биргеликте жүргүзүлгөн аракеттин жемиши болду. Негизи Сатыбай Рахат биздин Элим барсын кайрым фондунда 6 жылдан бери катуудо турган. Ошол катуудо турган учурда ар тараптуу жардам алган, азык түлүк, кийим кече жана башка жардамдарды. Бирок ал жардам бул эжекебиз эч кандай мындай айтканда муктаждан чыгарган эмес. Акыркы учурларда ушул Кара Суу районунун Ача жер тилкесинде 6 сотик жерим бар, ошол жерге үй салып берсеңер болобу? Эл бар эле экен, бирок мен биринчилерден болуп ошол жерге конушту баштап берейин. Кызым дагы 7 жылдан бери ооруканада, ал кызым менен Батир жашай албай атам, себеби кошуналар баардыгы чочулап, кызым урушуп, бизди ал жерден чыгып кеткиле, себеби сенин кызың баягы оорукчан болгондугу үчүн биздин кыздарга зыян тийгизип коюшу мүмкүн деп, кызын айла жоктон ушул Баткен кадам жайга Иш-Коргонго берген, больницага, мекенге, журтка, энелери күйгөн бир туугандар бар экен. Ушул ага эжелерибиздин колдоосу менен ушундай жаркыраган үй 3 бөлмөлүү бүттү, албетте бүт баардык шарты менен. Бул ишке өз салымын жеке ишкер Эркинбек Абдыкадыров кошту. Өзүбүзгө үй алганда да мынчалык кубанган эмеспиз деген меценат бул ишти кубануу менен колго алган. Аз убакыттын ичинде кыш айы суук күндөр түшкөнгө чейин муктаж үй бүлөнү жаңы конушуна киргизип алдык дейт. Биз Элим барсын кайрымдуулук фонду менен көп жылдан бери чогуу иштешебиз. Анан Элим барсындагы Арген байке ушул үй бүлөнү бизге сунуштап калды. Анан үй бүлөдөн биз маалымат алып, кичинекей болгон үй бүлөнү чогултуп, жакшы ниет кылып койдук эле. Ушул үйдү Элим барсын кайрымдуулук фонду менен чогуу салдык. Бул үйдү салып бергенде бирөө машина алса, бирөө үй алса өзгөчө сезимдер болот го. Менде адан дагы жакшыраак сезимдер болду. Өзүң үй алсаң башка, бирөөгө үй салып берсең бул адан дагы башка экен да. Бул сезимдерди сөз менен айта албайсың. Аны менен катар Бегимай аттуу демилгечинин жардамы менен эмгекчил үй бүлө долбоорунун алкагында 42 тоок алынып берилди. Белгилей кетсек, муктаждарды колдоо долбоорунун алкагында 15-үй салынып бүттү. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу.